Күндөрдүн бир күнү бай өзүнүн колунда иштеген ашпазчы Багбан жана ошондой эле кедей жашаган кароолчусун кечки тамакка чакырат. Тамактанып бүткөн соң үй ээси алардын алдына бир топ акча, анын тушуна Куран китебин коюп, ким эмнени тандайт деп суроо узатат. Анда ашпазчы: "Мен Куран окуганды жакшы көрөмүн. Болгон ишим көп болгондуктан аны окууга убактым жетпейт. Ошондуктан мен акчаны тандайт элем." Багбан: "Мен да Куран окуганды абдан жакшы көрөмүн. Бул менин динимдин түркүбү. Мен дагы аны окуй албаймын. Андыктан акчаны тандайм", деди. Сөз кезеги кедей кароолчуга келгенде, бай ага карап: "Эми сенин колуңда жок болгондуктан акчаны тандайсың да", деп айтты. "Ооба, туура айтасыз. Акчаны алып, көптөн бери эт жебеген энем экөөбүз бир тоок алып жесек, жыртык бут кийимимди алмаштырып жаңысын кийсем жарашат эле. Бирок энемдин айткан сөзүн кулагыма тоюп жүрөмүн. Уулум, Курандын бир тамгасы бул дүйнөнүн баарынан улук, деп ар дайым айтаар эле. Ошондуктан мен Куранды тандаймын". Куранды колуна алып, аны өөп, алгачкы бетин ачса, эки барак турган болот. Бири столдун үстүндө турган акчадан 10 эсе көп акчага жазылган чек. Экинчиси баягы кишинин болгон дүйнөсүнүн мураскорусуң деген осуят бар экен. Аллах Таала кереметтүү Куранда Тоха сүрөсүнүн 124-аятында мындай дейт: Кимде ким мени эстүүдөн жүз бурса, албетте анын жашоосу тар жана аны кыямат күндө көр кылып тирилтебиз.